Kimdin 2 күнү дейт. 2 күнү, birinci gün, birinci gün. Al эми экинчи күн. Экинчи күнү эмне болду? Окшош болсо тең. Бул дагы тең болду. Кече 20 бет китеп окудуңуз, бүгүн дагы 20 бет китеп окудуңуз. Кече эле бир ишти кылдыңыз, бүгүн деле кайра ошол ишти кылгансыз. Эч бир алдыга жылуу болгон жок. Бир ступенька көтөрүлгөн жоксуз. Демек, же болсо өзүнүн жеке өсүүдө деле көтөрүлгөн жоксуз. Эми натыйжа эмне болот? Бунун натыйжасы эмне болот? 2 күндүн натыйжасы. Эми мында магбун деген сөз өкүнүчтүү дейт. Өкүнүчтүү дейт. Эми экинчи варианты ошол эле ومن كان يومه شر من غده فهو ملعون дейт да. Эми эки эле күн кайра экинчи мисал. Биринчи күн, анан экинчи күн. Эмне болду? Биринчи күнү өстүңүз, бир аз болду, өсүү болду. Экинчи күнү такыр эле жок болуп кетти. Натыйжа эмне болот? Артка кетүү. Натыйжа бул эмне дейт? Зыянкеш дейт, зыянга учурайт дейт бул. Зыян. Зыян дейт. Эми күндө эле дейт. Артка кете берсе, күндө эле мисалы үчүн 3 күн же болсо мисалы күндө эле эмне болуп кетти? Артка кеттиңиз. Кете бериңиз, артка кетти. Демек, эми натыйжасы эмне болот десе? Эмне болот? Буга эмне болот десе, бул өнбөгөн адамга, күндө өспөгөн адамга эмне жакшы десе, буга өлүм жакшы дейт. Эми дейт, бул үчүнчү варианты. Күндө эле жок экен, жатат, уктап. Эчтеке кылбайт, биринчи күн, экинчи күн, үчүнчү күн кайталанып атат. Анда буга эмне жакшы дейт? Өлүм жакшыраак дейт да. Чындап эле, кээде мисалы үчүн мунун мисалын алып карай турган болсок, адам иштебейт дагы, карызга эле кирип кете берет го. Же болбосо бир иш кыласыз, бизнес ачасыз, күндө эле мисалы үчүн кризиске кирип кетип атасыз, карызга кирип кетип атасыз. Андан кийин айтасың да, кой, андан көрө жабалы ишти. Эмне үчүн күндө эле карызга кирип кетип атасың? Токтотуш керек, болбойт, бул аягы жаман жака алып барат. Дейсиң дагы, буну эмне кыласың? Токтотосуң. Ошол сыяктуу эле дейт, бул күндө артка кете берсе, бул пендеге өлүм жакшыраак дейт. Канча күн чыкты биякта? 2 күн. Жок, 2 күн, 4 күн, анан биякта? 7 күн. Не чыкты? Жума чыкты хадистен. Көрдүңүздөр? Адам жума сайын өнүгүп туруш керек. Жума сайын ар бир жума сайын эмне болуп туруш керек? Мындай дейт да. Акмактар менен анан жиндилер гана көз карашын өзгөртпөйт дейт. Акмак менен эмне эле жинди өзгөрбөйт экен да. 10 жыл мурда карасаң, жанагы эле көз карашыны карманып жүрөт. Катып калган. Анан 10 жылдан кийин деле дагы деле ошол да, өзүнүн катасын сезген жок да. Ошондой адам болбош керек. Демек, жума сайын өзгөрүп туруш керек.